Саламатсыздарбы? Мен Атыжан Мыдырисақов. Мен бүгін Оштомун. Ошто мынау аскерлер үшін құрылған үйлердің қоросында тұрамын. Бұл үйлер үйлерді аскер құрылыш деп аталған фирма құрған. Ал фирма жалаң баяғы Қырғызстандың ушу қорғау министрлігі жариялаған тендерлердің бардығын ушул фирма утат десек болады. Бұл мындай алғанда қолбала фирма. Мына ушул қолбала фирма мынау 1, 2, 3 көп қабатты үйді 2016 жылы бүтіріп бермек болған. 2016 бүткен жоқ. Анан 2017 бүтөт дешти, кечип атат деді. 2017 бүткен жоқ. 2018, 2019, 2020 жөн эле турду бул жерде. Мен келдим, бир-эки жолу терезесинен карадым. Мына жакта ардеме чачылып жаткан. Болду, жөн эле турат. Бирок мындай негизинен сырты краскаланган, эшик терезеси коюлган, шыбалган. Мындай негизинен алганда бүткөн болчу. Ошентип турду. Кийин 2021 келди, бийлик алмашты. Анан Садыр Жапаров келди дагы ушул бүт элек нерсени мындай берип видеого түштү, сүрөткө түштү, баягы адамдарга ачкычтарды берип мындай жакшынакай болуп ушул элдин көзүнө көрүнүп кетти. Бирок маселе калды. Азыр эмне болуп атат? Мына үйгө кирсеңиз али жылуулук бериле элек үйгө. Газ улан элек. Кыш келди. Азыр мен бир ушул газ улаган фирманын жетекчиси менен сүйлөшсөм, өкүлү менен сүйлөшсөм, ал айтып атат. Бизге 1 миллион 400 миң бериш керек. Берсе анан кийин биз улап беребиз деп атат. А шаар мына жерге чейин алып келип берген. Ичинде монтажы бүткөн. Ошону улап коюштун иши бир 15 күндүк иши бар экен. Ошол 15 күнгө 1,5 миллион аскер курулуштун карызы бар экен. Ошол карызды бербей отурат. Берки фирма ошол ысык сууну улабай отурат. А газ боюнча таптакыр али сөз жок. Газ жок. Анан аскер кызматкерлери өзү негизи мындай тагдырдын тамашасы да аскер кызматкерлери эң коркок адамдар ушулар болушат. Жетекчиликке ачык айтпайт, эч качан проблеманы ачык көтөрүшпөйт, ачыкка чыгышпайт. Азыр дагы келип жылуулук барбы десем, жок, жылуулук келе элек. Келсе шаарга келсе берилет дейт. Шаарга келсе берилбейт жылуулук. Анткени бул уланган эмес. Анан үй бүттүбү десем бүттү дейт. Кандай экен десем жакшы экен, во экен дейт. Азыр во экенин көргөзөбүз азыр. Анан мына жерде отурушат. Мына жумушчулар. Жумушчулар мага чалып атышат. Ыдырыс, кел, биз сага айтып берели, ошол иштин кандай жагдайын бүт, сага ачып көрсөтүп берели дешип атат. Жүргүлө. Салам алейкум. Силер ушул үйлөрдү курган жумушчу силерсиңер, а? Саламат. Кандайсыздар? Азыр силер канча айлык ала элексиздер? Мен 10 айлык алдым электим да. 1 жыл болду. 1 жыл. Уже 1 жылдан бери айлык ала элекпиз да. Не только мен ушул аскер курулушта иштеген баарыбыз ала элекпиз. Бишкекте дагы, Ошто дагы ала элекпиз да. Рабочий, курулушчу болуп, куруучу болуп иштегендер дагы ала элек, мен алдымда турат. Ошо эч кимибиз акча ала элекпиз. Эртең бүрсү күнү мына кийинки жума, понедельник, вторник болду. Башка эме жок. Обещать этет да, только 1 жылдан бери обещать этип келип атышат. А силер ишенип коюп жүрөсүңөрбү? Ой, 1 жылдан бери ошол адам экенбиз, ишенип ушул малга чейин келдик. Мынау органдарга бербедиңерби мындай? Бизди алдап атат деп, договорду аткарбай атат деп, сотко же милицияга деген. Эме Ош гарнизондук прокуратура буну карабайт экен да. Бул офиси, главный офиси Бишкекте болгон үчүн Бишкекке жаздык биз. Бишкекте мына арызыбыз дагы турат мына. 9 августтун жазганбыз да. Бул жерде бир 10-15 чакта адам. Ошодо 14 күндө официальный жооп келет деди, бирок официальный жооп келген жок. Мисалы үчүн 3 ай болуп калдыбы? 3 айдан бери эч кандай эме болгон жок. Мамлекет акча жок экен, мамлекет акча болсо берет деген жоопторду биз телефон аркылуу гана уктук. Болду болгону. Башка эч кандай сөз болгон жок. Бүгүн мисалы үчүн биздин генеральный директор ушул жерде жүрөт экен, ал деле ошол шуну отоплениени бүтүрсөк акча болот экен дейт, болбосо акча болбойт экен дейт. Отопление кыла турган адамдар азыр келип кетти го. Азыр 1 миллион 400 миң сом берсе, биз кылып бүтүрүп коет элек. Аларды деле ошо 2 жылдан бери ошол акчасын бербей жүрөт да.
Ошон үчүн алар уже ишенбей калды да адамга. Бизге акчасын берсин, биз кылып бүтүрүп беребиз деп атат. А бирок алда акча жок, силер бүтүрүп бергиле, андан акчасын беребиз деп атат. А бирок 2 жылдан бери ушундай болуп атпайбы. Ошон үчүн алар ишенбей калды. Берки газчы? Газ уже бул айтып атат, полный жителдер кошулгандан кийин анан газ берилет деп атат. Жашагандан кийин. Бирок газ бүткөн полный. Полный жителдегидей бул баары таламай болуп бөлүнүп берилген да. Эми ал кантип бөлүнгөн биз билбей эткенбиз да. Азыр эмне толук азыр адамдар кире элекпи азыр? Азыр полный ключтөрү берилген өзү негизи. Анан ал келип жашап атабы, жашабай атабы биз билбейбиз. Негизи мындай байкоом боюнча канча пайызы жашап атат десе болот? Бир 80-90% жашап атат окшойт. 20% анда үйгө муктаж эместерге берилиптир да, анда туурабы? Бул ар жакта жүргөндөр да буларчы, Баткенде, Жалал Абадта же Оштун башка чек араларда иштегендер, ошол эми ошол жакта иштейт да алар. Анан бул жакка келип жашабайт да. Ошолор эми азыр службадагылар ошондой окшойт, мен билишимче. Анан точносын билбейт экен. Демек аларга үй зарыл эмес экен да, ошо 20% адамга. Билбедим анысынчы. Үй зарылбы, зарыл эмес билбейт экен, бирок алар ошо сыртта Ош шаарында жашабай башка жакта иштегендер деп ойлоп атам да. Эми алар үчүн болсо, аларга дагы башка азыр муктаж эмес болсо, муктаждыгына жараша дагы 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин башка үй куруп берсе болот эми. Билбедим анысын. Эми алар өздөрү чечет да. Демек азыр ошол 20% адам деп, мына 80%га газ берилбей турат, ушундай? Ошондой окшойт, ооба. Үй өзү менин таң калганым мындай да. 2016 үй берилген жок, бүтөт деди, берилген жок. 17 бүткөн жок. 18, 19, 20 жон гана турду. Мен ушул жерде жашаймын, жашаган адам катары күнүгө көрүп өтөмүн. Бул жерде кыймыл бар, жок экенин. Анан келип анча-мынча карап дагы кетип аткам. Үй бүткөн эмес, курулуш жүргөн жок, жөн эле турду. Анан эле жана Садыр Жапаров президент болуп келгенден кийин, жана Баткен окуясы чыгып кеткенден кийин эле келди дагы бул үй бүткөндөй болуп эле сыйкыр менен эле мындай бир күндүн ичинде берилип калды да. Мен ошого түшүнбөдүм. Бул үй бүткөнбү, бүткөн эмеспи өзү? Үй негизи бүткөн. Ошол Неси бүткөн, неси бүтө элек? Ошо азыр негизи ошол эме бүтө элек да, отоплениясы бүтө элек. Анан калган жагы бүткөн. Лифттери бул эки ана жерде 2 лифт иштебейт. Ал бул жакта 2 лифт иштебейт. Ооба, иштебейт. Бул жакта мен азыр кирип көрдүм, баягы эмелер, баягы кафелдер басылыптыр лестницаларга. Бирок анын мындай кычыктарын мындай толтуруп коюш керек эле го. Алары толбоптур. Аларын билбедим. Аларды башка адамдар кылгат да. Жо башка да эмес, башка усталар да. Аларга деле кандай болгон, кандай жок, анда кандай договор түзүлгөн мен билбейм да. Мен кичине эле адаммын да. Силер эмне жумушкан? Мен завскладмын бу жерде. Мен завсклад рабочий дагы болуп иштегенмин. Бул жактарды иштерди кылып, краскалап. Анан негизи ошо завсклад ичинде иштегенмин. Ошол 1 жылдан бери айлыгыбызды ала албай атабыз. Не только биз, баары ошол аскер курулушка тиешеси бар адамдар. Мисалы үчүн бул жерде биздин прораб дагы бар, алдан башка адам деле, алар деле баарыбыз ала элекпиз. Сиздин жеке айлыгыңыз айына канча эсептелет? Ошондо ала элек айлыгыңыз канча болот жалпы суммасы? Менин айлыгым 16700, 16800 айлык алам да негизи. Өзү негизи 20000, анан баягы соцфонд, налог кармалып калып ушундай түшөт. 16000, 17000 тегерегинде 10 айдан бери ала элекмин. 10 айлык, мисалы үчүн 20 миңдей акча экен да. 29-ында тапшырылган болсо эгер, 29 болсо ошодон кийин биз 1 айда бул жакта кичине иштерди кылсак, ошол 10-июлга чейин деп өзүм эсептедим да. Ошолдон бери мен мисалы үчүн былтыр октябрдан баштап 10-июлга чейин ала элекмин. Былтыр октябрда айлык алганмын. Пандемия убагында 5000ден бизге айлык которушту, айлыктын себебинен же жардамбы билбейт экем. Ошодон бери айлык ала элекпиз. Бул жакта ошол стройка мезгилинде анча-мынча иш кылып аттык. Ошолордун дагы кичине акчасын алганбыз. Кичине мында баш-башына. Калган ала элекпиз. Жок акча. Себеби эмнеге акча бизге берилбейт десек, дом мисалы үчүн дом бүттү да азырчы. Дом акчасын бериш керек да. Домдун акчасы толук которулуп бүтө элек дейт. Толук которулуп бүтпөсө, эмне үчүн муну бүтүрөт? Эмне үчүн бизди иштетет алдап? Биз мисалы үчүн ошо аскер курулуш мамлекеттик ишканада. Мамлекеттик ишканада мисалы үчүн 1 ай задержка болсун, 2 ай задержка болсун, 3 ай болсун, жылдап болбош керек да. Биздин жашообуз кандай өтөт? Мисалы үчүн мен азыр уже тууган уруктарга карызга батып бүттүм. Мисалы ата-энем бар экен, мисалы үчүн ата-энем бар үчүн мен жашап атам да. Если ата-энем жок болгондо мен уже жашай албайт элем. Уже кетиш керек деп ойлоп атам мен. Москвага барып иштеп келиш керек. Жүрө берем мына ушинтип карызга батыпчы. Булга ишенип мисалы үчүн 16000 болсо дагы биздин ошого тиричилигибиз өтөт эле да. Мен жаш семьямын, аялым экөөбүздүн кичинекей кызым бар, ошо үчөөбүздүкү өтөт эле. Бир эле бул жерде мен эмесмин да, мага окшогон толтура да. Мисалы үчүн азыр камерага сүйлөштөн коркуп аткандар бар, мисалы үчүнчү.
мисалы үчүн мен ушул зарыкканыма сүйлөп атам. Болбосом сүйлөбөйт элемин да. Мага кереги жок эле. Мен уже кетип деле калганмын да, акчасы деле керек эмес депчи. Анан ой келди, эмне үчүн мен 1 жылдык акчамы ала албай кетип калышым керек депчи. Мен уже Москвага кетем деп аттым эле 1-2 ай мурдачы. Ошол туруптур. Үмүт түзүпчү. Анан туруптур, жок, инем, акчаңды алып ал, анан кет. Мен шефке бул жакта өзүбүздүн прораб бар да, шеф деп коебуз. Шеф айттым мен шефке чалып, ушундай мен кетейин деп атам. Сен укам туруптур, акчаңды алып ал. Не только сен, биз деле акчабызды ала элекпиз, сага окшогонбуз деп ал киши деле айтты. Мен унчукпай туруп эми уже кыш келип калды, уже болду, эми жазында же жайында кетем деп калып калган убагым да. Болду. Сизчи? Сиз аты жөнүңүз кандай эле? Менин аты жөнүм Мамытов Самирбек. Сиз да ушул жерде иштегенсиз? Биз ушул жерде иштейбиз, шпаклевка кылганбыз. Шпаклевка кылып, бул жака жардам берип. Сиз канча айлык ала элексиз? Биздики 80 миң. 80 миң, жалпысы 80 миң. Жалпысы 80 миң сом. Метр квадратын канчадан кылгансыздар сиздер? Метр квадраты 105 тен. 105 сомдон. 105 сомдон. Бул базар баасыбы бул? Ол эми базар баасы да, келип ушул 105 сомдон кыласыңар деген, убагында акчаңарды беребиз деген. Бирок биз келип иштегенбиз, убагында бүтүрүп иштерди жасап, эме кылып жүргөнбүз, бирок акча берилген жок. Бул жак айтмакчы, азмаздан 5 миң сом, 6 миң сом алып тургула, анан дагы акча которулса дагы беребиз деген эмелерди айтып атты. Анан деле биз деле үмүт кылып, азыр бул жагын берип атса кыла берели, кийин дагы берер деген максатта иштеп жүргөнбүз. Акырында иш бүттү, жабылды. Эртең тапшырылат, бүрүс күнү тапшырылат дегенден ошо ойдон жүрөбүз. Акча Силер өзүңөрчө ойлондуңарбы? Мына Садыр Жапаров келди дагы, келип туруп, мына үй бүттү деп тапшырып кетти. Бирок бул мындай үй бүткөн болсо, биздин айлыгыбыз берилек болсо, анан тапшырып койсо боло берет экен деп ойлондуңуздарбы? Биз аны ойлондук. Эми ойлонгон менен эми булар боло берет экен? боло берет экен деп тапшырып койсо. До конца. До конца. Макул. Сизчи, аты жөнүңүз кандай эле? Менин атым Акбар Аскарбеков, Акбар Аскарбекович. Ушул жерде иштегенбиз, мен устамын. Ламинат койгонбуз, полго ламинат бар, ошону койгонбуз. Подъездин краскаларын кылганбыз. Ошон майда чүйдө иштерди кылганбыз, неме тазалап, жууп, ошондой жумуштарды кылганбыз көбүнчөсү. Сиз канча айлыгыңызды аласыз азыр? Биз бригадабыз менен чогуу общий эме болгондо бир эсеп боюнча 300 миң сомдон 300 миң сомдон деле көбүрөөк да, эми толган эсептеп неме кылып чыгыш керек да. Бирде сизге эмес, бригадага. Бригадага, биздин бригадабызга. Анын ичинен сиз өзүңүз жеке канча акча меники деп отурасыз ошол? Ошол Бригаданын ичинде. Берилген акчадан биз иштеген акчабыздан 5-6га бөлөбүз. 5ке бөлөт экенбиз. Ошон 5тен бири 50-60 миң сомдон тип калат экен да. ошондой примерно. Канча айлыгы деп эсептесе болот сиздердики? Же сдельный деп? Биздики сдельный 2-3 ай иштегенбиз да. 2 ай. Рахмат. Эжеке сизчи? Ошо отделка иштин кылганбыз, 5 этаж. Башында алып жүрдүк 5 миң, 10 миң, 15 миң, 20 миңге чейинчи. Анан 3 этаж расчет болгондон кийин общий 15-июнга чейин расчет кылабыз дешкен. Садыр Жапаров келип кетти. Андан кийин дагы кылам дедим го, кредит алып болсо да беребиз дедим го. Мамлекет которгон акчаны берип атты да, 5 миң, 10 миң кылыпчы. Ошо прорабтар айтып атат, мамлекет жактан которулган жок деп. Азыр мен ламинат баскан балдарыбыз менен 150 миңдей акчабыз бар да. Ошо 4 адамдыкы. Мен өзүм иштеткен балдарды расчет кылганмын. Анан кече прокуратурадан мага чалышты. Ошо заявление жазган экенсиңер го. Анын акча качан болот, эмне болот? Бишкекке барып келатат, дайын чыкпай атат десек, мамлекетте акча жок деди прокурор өзү. Мага чалды да. Ошентип эле отурабыз. Эртең дейт. Мамлекеттин акчасын прокурор эсептеп калыппы? Жок, биз прокуратурага бердик да, оштукка карабаганым Бишкекке арыз жазсак, ошол арызыбыз эми каралып, кече чалышты да мага. Ошондо прокурор сиз менен жанагы заказчиктин ортосунда ортомчу болуп аттыр да, далдалчы болуп аттыр. Ооба, сен патентиң бар беле, жок беле деп сурар. Биз без патент иштегенбиз. Анан канча адам иштеткенсиң деп ошолор сурады. Анан акча качан десек, ошону эми илик деп атабыз. Патенти жок адамды нанимать этсе боло берет экен, жалдаса боло берет экен. Эми мен ишке келгенде менден патент сураган эмес да. Патентибиз бар болчу, бирок сураган эмес. Договор барбы? Договор жок.
Договор да жокпу? Азыр эми кантип далилдейсиздер ушул жерде иштегениңиздерди? Прорабда биздин паспорттун копияларын прораб айтат да далил иштеген депчи. Анан патент сураган эмес да. Прорабыңызды бир бууса, ал жок деп сизди тааныбайм деп чыгат да бизде. Жок, тааныйт. Тааныбы? Тааныйт. Мындай жакшылап муну кекиртектен алган болсо, өзүнө ушунча 1000 сом сен жеп коюпсуң, эртең түрмөгө түшөсүң дей турган болсо, Жок, ал айтат, ал өзү негизи жакшы эле адамдар, эми бар жогу жетиштүү. Биздики эми 70 миңден 150 миңге чейин калган. Өзү деле берип койсо болот, просто ал дагы ойлоо. Неме, мамлекеттин акчасын мен неге жаныма берем деп ойлошу мүмкүн да. Болбосо ада чыгышы мүмкүн андай акчачы. Ошо мамлекет берсе эле беребиз да. Демек сиз айтып аткан прораб ал субподрядчик экен да, ошондойбу? Ошондойбу? Ошондой болуп калат. Прораб, ошо мамлекеттин прорабы да, аскер курулуштун. Ишти ошодон алганбыз. Түшүндүм эжеке. Анан азыр не деп атасыздар эми? Боло берет экен бизде ушундай? Бизде боло берет экен, мисалы үчүн бир экөө үчөө чыкты, жакшы болбой калды депчи ютубка тартабыз деп ошол моменттерде. Анан ошол 2-3 адамдардыкын кайрадан жакшына кылып крескалап бергенбиз да. Анан калгандарын билбейм, коркобу. Мен негизим боюнча бүт мына подъездердин неме чалалары бар да эми. Бар. Аны мен көрүп эле турам. Азыр мындай бир куралсыз көзү менен эле мынандай эле азыр мына турган подъездге кире турган болсоңуз, же наркы подъездге азыр кирип чыктым. Мен азыр мына тышынан көргөзүп берем, макул эже, рахмат сизге. Азыр мен мына тышынан жөн эле көрөйүн. Мына бул жерге мындай өзүнчө ограждение кылып койсо болот эле, жок. Ал кылынган эмес. Анан мына крышкасы эмитен сыныптыр. Мына. Мына темирди кайсы бир таштандыдан алып келген дагы ушу жерге ушундай таштандычылыкты кылып коюптур. Бул эски куска эле бир жерден эми эптеп таап келем, эптеп жасап коебуз дегендеги темир да, мындай алганда. Эптеп могу красканын дагы эптеп ушул президент келатат деп шашып пушуп жасап эптеп краска сырдап койгон. Мына караңыздар. Деми булар эми чоң деле жанагындай эмес, бирок бул мындай чоң кемчилик эмес го, бирок бул ушул ишке кылынган мамиле ушул. Болгондо дагы аскер кызматкерлерине кылган мамилебиз ушул. Мына эки уланган темир, бул дагы бир жактан алып келишкен, бир таштандыдан. Ашкан кускан мындай кыркынды-сыркынды темирлерден. Мына бир жагы ылдый, бир жагы өйдө, кыскасы каралган эмес. Мунусу эмитен көчкөн. Эми ичкерге киребиз. Кирсеңиз, мунун карасаңыз, мунун асты мына чаң бойдон жатат. Муну жок дегенде бетон да куюп койгон эмес да, монтип макул эми кафелдебесе макул. Жок дегенде бетондоп мындай тегиздеп койсо болмок. Жок, анда кылган эмес. Мына мисалы чоңдор өздөрүнө үй кылганда ушул жерине ушул мына жанагы затирке деп коет, монтип затиркелеп, монтип ичине жанагы ичин тегиздеп коет да. Эгерде ушунусу кылынбай калса, устанын көзүнө ою болот да. Жок, буларга боло берет экен мына. Биринин дагы затиркеси болгон эмес. Эртең буга чаң толот, анан сынат, аба кирет, суу кирет, ошондон кийин бул мисалы 5 жыл кызмат кылыш керек болгон болсо, бул 2 жылда тынчыйт. Жок болот, чачылат омин. Анан ага боло берет да бизде. Мунуларды карагыла. Биринин дагы затиркеси болгон эмес. То есть бул үй бүткөн эмес али. Бүтпөгөн үйдү азыр Садыр Жапаров келди дагы, келип туруп мына кесилерге сонун үй мына бүттү деп тапшырып коюп, видеого түштү, сүрөткө түштү, интернетке чыкты, болду, кетип калды. Мына жерлер керек болсо жуулуп коюлган эмес. Эптеп септеп берилген мына карагыла. Ушул мунаны чачып атканда ушу эптеп чачышкан, ушу шуулдатып. Анан мынантип мына жерлерини шашылыш арчышкан, арчыган бойдон кеткен. Мына жактар бүт сырдалган бойдон калып кеткен ушул краскасы менен. Азыр мен ушул жерде жашайм деген бир экөө менен сүйлөштүм. Сүйлөшсөм, ошол газ барбы десем жок дейт. Жылуу суу барбы десем жок дейт. Отопление бериле элек дейт. Шаарга берилсе берилет бизге деп күтүп отурушат. Шаарга берилсе берилбейт бул. Силерге мына жашоочуларга. Али жылуулук улан элек. Ичинде монтаж бүткөн. Наркы жактан жылуу суунун жанагы түтүгү келген, бирок улан элек. Азыр ошону көрөбүз азыр. Үйдү бүттү деп кетишкен. Мына жакта мына опалубканын мыктары ошо ойдон калган. Бул жагын тегиздеп бир швабтага койгон эмес, эми кафелин ары турсун жөн эле мындай бир. Макул эми бул подвал эч кимге түшпөйт дейли. Бирок мына жакта чоң помещениялер турат. Муну эртең бирдеме кылып иштетсе болот, ресторан кылса болот, кафе кылса болот, ашкана кылса болот, офис кылса болот. Жок, булар эмне кылышкан? Булар
Мына эшикти карасаңар. Мынантип таптакыр башка бир эшикке, башка бир размерге, бир өлчөнгөн башка бир жерге жасалган эшикти алып келип, доңкойтуп мына жерге коюп койгон. Бул эшиктин узуну мындай узунураак кылганын ордуна мына туурасын мындай кылып туруп коюп коюшкан. Наркы жагы ачык калган. Бул мындай алганда бир башка эле бир жерде эшик алып кел деп туруп алып келип эле коюп коюшкан да. Бул берет депчи. Мына жер жабат экен, болду деп. Үстү ачык калган, мына жактары ашыкча. Эшикти ушинтип кылабы. Мисалы чоңдор өздөрүнө үйүнө ушинтип эшик курса мен макул дейт элем. Өзүнө деле ушинтип куруп алат го депчи. Чоңдордун эшигин көргүлө, ушинтип курулам. Мына көрсөтсөң муну. Мына жагынан бир карыш ашык турат. Бул жагынан бир карыш ашык турат. Наркы жагынан мына 2-3 карыш эшик мындай алганда кыска турат. Үстүнөн гуулдап шамал кирип турат. Асты шамал болсо эртеси пол муздак болот дагы, ичи ысыбайт. Бул бир эле эшик эмес азыр. Бардык эшик ушинтип коюлуптур. Мына жактан жылуулуктун трубасы кирген, мына жылуулуктун трубасы. Муну краскалап дагы коюшкан эмес, ороп дагы коюшкан эмес. Анан мына жагын жаап дагы койгон эмес. Жылуулук бергениңне гуулдап шамалдын кирип турганына. Үй бүткөнгө чейин мына жерлер бузулган, мына жок мына. Муну сындырып талкалап кетишкен. Үй бүтүп, али мындай колдонууга берилгенине канча ай болду эми. Эми бүттү деп колдонууга берип коюшту да. А бирок мына уже бул жагы сынып талкаланып баштаган. Мына эшикти көргүлө. Бул жагынан жарым карыш ашыкча. Бул жагынан бир карыш ашыкча. Наркы жагынан 2 карыш кем. Жетпей турат. Шамал кирип турат. Эшикпи эшик. Болду, коюп койсо болот. Эшик болсо болду деп алып келип коюп койушкан. Бул эми бир мындай бир жарандык бир иште ушундай тартипсиздик болсо мен эми жарандар эми болот десе болот эле. Булар мындай биз аскербиз, бизде тартип бар, бизде темирдей тартип деген кишилердин кылган ишинде ушундай. Ушулордун турмушунда ушундай бардак. Бул бир эле ошол 2 эшик эмес, мына 3-чү дагы бир эшик бар. Бул эшик дагы мына. Бул жабылбай жөн эле турат мындай шаар бедарабаза дегендей. Мунусу ошол размерине түшүрүп тур, мына туурасын. Үстү ачык. Мунун ичинде мына ушундай чоң бөлмө бар экен. Анан бул бөлмөнүн ичинде мындай чоң шит бар экен. Мына шитти же мына жерде келип туруп тарс этип үзүп коюп кете берсең боло берет да. Ушунчалык кароосуз бул биз. Ушунчалык бир түшүнбөйсүң. Эми муну айтканда балким баягы президентти баш кылып подставить этип аткандар да буларчы. Президент сурады да, үй даярбы деди. Десе, даяр дешти да. Даярдасак болот деп дешти. Анан даярдашкан. Даяр, уже болду, барып ачсаңыз болот, ключун берсеңиз болот дешкен да. Анан келди президент, ключтөрүн берди, сүрөткө түштү, видеого түштү, кетти. А бирок анын президенттин командасы деген бар да. Ал деген келип, иш канчалык аткарылды, кандай сапатта аткарылды, экотехинспекция текшердиби, анын баасы кандай, счетный палата текшердиби, баасы кандай, пожарный текшердиби, алардын берген баасы кандай, ошолорду карап, анан өздөрү да бир катар келип, мындай кыйналбай эле президенттен бир 10-15 күн мурунураак келип, ушу жерде жөн эле мындай тамеки чегип эле мына жерлерди бир аралап койсо, мына окшогон нерселерди көрөт эле да. Көрүп анан айтат эле, мейиси жоктор, президентти силер уят кылайын деп атасыңарбы? Силер ага мындай саботаж жасап атасыңарбы? Акча берилгенби? Демек толук бүтүрүп коюп, анан кийин бизге беребиз дегиле. Десе болобу? Жок. Президенттин командасында демек ошондой бир киши жок экен да. Жана биз биринчи үйгө кирген болчубуз, азыр биз экинчи үйдүн ошол жер төлөсүнө кирип көрөбүз. Эми жер төлөө эч кимге кереги жок да дешибиз мүмкүн. Бирок бул маселе жер төлөөдө эмес, маселе кылынган ишке кылынган мындай мамиле. Ошол кылып атасыңбы? Мындай ишенип берилген ишке кылынган мамилени көрсөтүп берейин деп атам да. Мындай жетекчилер өздөрүнүн үйүнө кылган мамилени мына өкмөттүн үйүнө кылабы, кылбайбы? Маселе ушунда турат. Жанагы эшиктер ушул жака дагы коюлган. Эшиктердин бардыгын туура эмес заказ берген, же болбосо мас болуп алып заказ беришкен да буларчы. Кана, болот, алып кел, бер, жөнөттүк депчи. Эч ким ченеген киши болгон эмес. Бардык эшик мындай бирөөсү бир карыш нарагынан ашып турат, бирөөсү жарым карыш бирагынан ашып турат. А булардыкы дагы ошондой экен. Жарым карыш могу жактан ашып турат. Бир карыштай бул жагынан ашып турат. А үстүн тунике менен тосуп коюптур. Боло берет экен.
аскерлерге боло берет. Бул мал сарайыбы жөнүндө эптеп тосуп койсоң шамал кирбесе болду дегендей. Бул жагы дагы ушул. Эптеп мына кирпичтерди коюп коюшкан, эптеп шыбап дагы коюшкан эмес тегиздеп. Мына жакта ор коюп, мына арматуралар ушул бойдон турат мыналар. Мына сайган экен, ушул бойдон турат мына. Строительный мусор чыгарылган эмес. Бул дагы эшик кыска алынган, эптеп ошону түнүкө менен жаап коюшкан. Болду, боло берет буларга. Азыр бул мына ушул бош жаткан ушул жер төлөөдөгү бөлмөлөрдү айтып атышат. Муну военторг же башка мекемелерге биз ижарага беребиз, же болбосо мындай ошолорду алып келип офис катары колдонууга ошо аскер кызматкерлерине беребиз дешип атат. Демек аскер кызматкерлери малбы? Аларга ушундай мамиле боло береби? Ушинтип койсок боло береби? Биз таянганыбыз аскерлер болуп атса. Анан аскерлерди ушинтип эшектей иштетип, акырында анан кийин мына мал сарайга окшотуп ушундай жерде эптеп тосуп, ушу жерге киргизип койсок боло берет деген мамилени биз көргөзүп атабыз да азыр. Аны ким көргөзүп атат? Аны жетекчилер өздөрү көргөзүп атпайбы? Жетекчилер, булар аскер кызматкерлери булар. Булар бул жерде полковниктер отурат, бул жерде капитандар, майорлор отурат, бул жерде жаш аскерлер отурат эртең. Буларга татыктуу мамиле болуш керек деген саясат жокпу бизде? Бизде боло береби ушундай? Бул аскер кызматкерлеринде, биздин аскер кызматкерлерибизде. Ушул аскер курулуш фирмасында размер деген түшүнүк таптакыр жок окшойт. Мындай 2-ге 2-ни коссоң 4 болот деген түшүнүк такыр жок экен да, мындан карагыла. Бул эшиги дагы чоң да. Өзүнүн размеринен чоң. Мына ичине кирип туруш керек да эшик. Муну ошо ыңгайлаштырып жасаган. Муну ичине кирет, муну наличник болуп, жака болуп, муну дуалга жабышып турат деп жасалган нерсе. Буларда ал жок. Муну жагы ашып турат, наркы жагы ашып турат. Муну жагы жетпей турат. Муну дагы ошол краска менен эптеп эме менен муну түнүкө менен тосуп коюшкан. Болду, боло берет. Мына улуттук коопсуздук кызматкери эмеси, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев ушундай колун кезеп сүйлөйт. Мына ушуга окшогондорду карап койбойбу дейм да. Азыр мына биринчи подъездге киребиз, биринчи подъездин да көрөлү. Мындан кара. Мындан ор коюп, мына дуалдын эмеси чыгып турат. Анан шыбап, мынантип сырдап коюптур. Боло берет экен, муну кабыл алып коюшуптур. Вводко берилген деп атат, колдонууга берилген. Бизде боло берет экен ушундай. Мына лифт иштебей атат. Бул үй 9 кабат үй. Демек 9 кабат үйгө аскер кызматкерлери, алардын аялдары, балдары бардыгы спортсмен экен да, чыгып түшө берет экен. Бул майда берилген. Май, мына июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, октябрь, мына 5 ай болуптур. Азыр сен чоң кыз канчанчы кабатта жашайсыңар? 4. Лифт иштебей да? Ооба. Же иштейби? Жок, иштебейт. Иштегенби? Bir bala liftte turup kalganda, işlebe kalganda, аны алып чыгып туруп, бир аз иштеп туруп, анан иштебей калган болчу. Анан ага чейин иштейлик. Дагы деле иштейлик. Ооба, иштейлик. 9-чу этажга чыгып түшкөндөр кандай кылат? Чыгып түшөрбү? Ооба, чыгып түшүп атышат. Жөө. Ооба. Макул, рахмат. Иштин сапаты ушунчалык жакшы болгон, мыкты болгон. Колдонууга берилиптир, берилгенине 5 ай болуптур, али баланска бериле экен. То есть муну президент келиптир дагы жашай берсеңер болот деп коюптур, а бирок бул баягы кайсы бир мекеменин балансына өтүш керек да, андай баланска өтө эле экен. А бирок ага чейин эле мунулар сынып бүтүптүр табылган. Мына. Мына кара. Жана мен айтсам, затирке боло элек десем болгон деп атат. Ушундай болуш керек. Мына жерлерге плинтус коюлуш керек беле? Же акыры бирдеме менен толтурулуш керек да мунулар. Же боло береби? Муналар сай болуп жатат, жар болуп. Мына затирке боло элек дедим мен, а? Муну өңгүл дөңгөл кылып эптеп, септеп жанагы бир колхоздун ичинде кылыптыр, мындан карагыла. Муну кафел башка кафел. Муну таппай калып алып келиптир, бул өрөт алып кел деп туруп, муну чаптап коюшуптур. Муну түздүгүн, тегиздигин карап көргүлө. Ушуну экотехинспекция кабыл алды да азырчы. Боло берет буларга деди да, аскер кызматкерлерине. Мунулардын затиркеси да болгон эмес. Эптеп, чаптап кете беришкен. Мунулардын бардыгы затиркеленип, муну ортолору толтурулуп чыгыш керек. Бул чыкпаса бүтпөйт, бүтелек деп эсептелет муну. Бизде раз ушинтип дагы курулуш кура берсек боло берсе, демек бул дагы жанагы кабыл алына берсе, буга эч ким эч кандай чара көрбөсө, анда бизге экотехинспекция деген ишкананы жоюп эле салбайлыбы? Анда эмне кылып отурат алар? Эгерде ушунчалык шалакылык менен иш боло берген болсо, аны биз өткөрүп ала бере турган болсок, президент өзү келип күлүшүн тапшырып сулуу болуп кете бере турган болсо, анда буга окшогон иштердин сапатын көзөмөлдөй турган органдардын не кереги бар?
Анда аларды дагы жоюп эле салбайлыбы анда? Бул эми жөн эле мындай имитация да, биз текшерип атабыз, көзөмөлдөп атабыз, башкарып атабыз деген имитация кылбайлы анда мындай ачык эле айтпайлыбы мындай? Биз жок, биз текшербей койгонбуз, же болбосо текшерип барып акчасын алдык, кеттик, ошон үчүн болбой калды бул деп. Раз ошондой болгондон кийин мындай органдардын эмне кереги бар? Булар жөн эле жемкор, баягы акчага сатылган орган болгондон кийин мыналар сынык жатат. Мунун ичи толгон эмес да демек. Лифт иштеп атабы? Жок. Неге иштебей атат? Лифтпи? Подушка безопасности ошондой дейт го, ошондой жакта. Жок. Боло берет экен. 5 айдан бери жашап атасыңар. Лифт жок. Канчанчы этаждан түшөсүң? 7. 7ден. Спортсмен болуп бүтүпсүң. Мен сиз точно ютубтан көргөм. Рахмат. Так, мынаны кара. Мынау жагы мына сай болуп, мынау жатат, мына булкулдап. Мына. Мынау жатат булкулдап. Мынаны бассаң бул жатат булкулдап. Эми ушуну мынау дагы булкулдап кыймылдап турат. Эми ушуну биз кабыл алып койдук да. Боло берет буларга дедик да. Бурчукка койгон эмеси. Бул түшүп калыптыр. Али баланстан баланска өтө элек бул. Бир кайсы бир баланска кимдир бир мындай алганда бул үй али кожоюнун таба элек. Бул үйдү эптеп-септеп ушинтип баягы президент келет деп берип койгонбуз. Кожоюн табылганга чейин бузулуп бүткөн, уже бузулуп баштаптыр монтип. Мынау жактарын карагыла эми, мынау шыбактарды. Мынау жер шыбалган эптеп, краска жетпей калган. А мынау жагы шыбалганга дагы болгон эмес. Шыбалбай эле калып кеткен. Салам алейкум. Ушул жерде иштейсизби? Ооба. Лифт иштеп атабы? Жок. Лифт иштейби? Иштеген. Ооба. Анан азыр канчанчы этажда жашайсыз? 4-этажда. 4кө спортсмен болуп бүтүпсүз. Лифт жок. Нормально. Нормально. А 9дагыларчы, 8-9. Билбейм аларды. Мен эртең кетем, кечине келем. 5 ай болду, 5 айдан бери лифт иштейлик. Жок, өткөндө иштеген, просто подушкасын бирдекесин куш керек экен. Элдер баары эле туура түшүнүп элемей атат ошону. Туура түшүнүп атабыз, Ооба. Ушунча жылдан бери бүтпөгөн үй бүтпөсө дагы бир 5-6 ай бүтпөй турса боло берет. Эми шүгүр кылсак баары болот да. Макул, шүгүр кылыңыз да. Шүгүр дейт да мындай. Туура, шүгүр кылыш керек, бирок көзөмөл органдары бар да, буга акча бөлүнгөн да. Муну качан эле бүтүрүп коюш керек эле да. Бул 2016 бүтүш керек эле, бүткөн жок, шүгүр кылып отуруп. 2017 бүтүш керек эле, бүткөн жок, шүгүр кылып. 2018 бүтүш керек эле, бүткөн жок, шүгүр кылып отурабыз. 2019-20 бүткөн жок. 21 бүткөн жок, бирок 21 келди да президент берип койду. Шүгүр кылып отурабыз дагы эле. Президент берип койгондон кийин дагы 5 ай өттү. Бүтө элек дагы эле. Дагы эле шүгүр кылып атабыз. Элди карасаңар, элди канчалык жөнөкөй, канчалык мындай шүгүр эми, шүгүр деп отурабыз. Жогору жактагылар ушинтип атышабы? Же алар биздин эл ушундай жакшы шүгүр дешет булар, шүгүр кылышат. Туура түшүнүшөт деп эле жеп коюп отурушабы? Маселе ошондо болуп атпайбы? Мен бул жердеги жашоочулардан интервью алып, аларга суроо берип кыйнабай эле коеюн. Анткени булар мына аскер кызматкерлери аябай мындай көз каранды болот жетекчилеринен. Алар мындай ачык чыгып, ачык күрөшкөндү билбейт дээрдик. Анан ошондон улам мен айтам да, аскер кызматкерлери өлгүдөй коркок болот деп, айрыкча мамлекеттен, бийликтен өтө коркушат. Анан ошон үчүн мен буларды кыйнабай эле коеюн, азыр булардын көйгөйүн айттырып, өздөрүнүн оздору менен сүйлөтпөй эле коеюн. Көрүнүп турат, мен көрүп турам. Мына мага ишенсеңиздер болот, мен өзүм көрүп чыктым. Азыр подвалына кылынган мамилени көрдүңүздөр. Жанагы эшиктерге кылынган мамилени көрдүңүздөр. Лифтке кылынган мамилени көрдүңүздөр. Жылуулук бериле элек, газ бериле элек, буларга берип койгон, жашай бергиле деп күлүштөрдү. Болду, жашап атышат. Ошого шүгүр дешип атат булар. Шүгүр деп баягы айткандай, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 мына 6 жылдан бери шүгүр деп жашап келишти. Жашап, анан мына келип киргизип койсо, бул жерге ушул күлүчүн берип кирсе, лифт иштебейт. Андан бери 5 ай өттү, дагы эле шүгүр дешип атат. Наркыларчы, наркылар, жогору жактагылар, акчасын алгандар. Кыламын, мен кыламын мына, мен жок, наркылар эптей албайт, мына мен бүтүрөм дегендер кана. Ошол. Мына мен көзөмөлдөйм аларды деген мына ташип баш болгон органдар каякта отурат азыр ушул жерде. Мына жакта отурат, мына 6 айдан 10 айга чейинки айлыгыбызды алып элек биз дейт. Асты 40 миң, 50 миң, алды бир 100 миң, 150 миң акчасын айлыгын алдыкча элек экен. Булар жүрөт. 1,5 миллион заказдын акчасын алып элекмин деп дагы бирөө жүрөт, жанагы газды, жылуулукту кыла турган адам. Ал дагы ошол акчаны берсе мен жылуулукту туташтырып берет элем дейт. Ал дагы жок. Жүрөт жогору жактагылар. Баягы дүйнөдө
баягы Land Cruiser деген машина дүйнөдө чыкса, биринчилерден болуп алган жетекчилер, биринчилерден болуп ошол эң кымбат деген машинаны минген эмелер, чиновниктер. Алар жүрүшөт. Жылуу, жумшак машина, коопсуз машина. Ошол. До конца кылып атабыз да. Эң кызыгы эмне айтайынбы? Эң кызыгы мына жагында жанагы балдар ойноочу аянты бар, мына жагында жөн эле эс алуучу аянт. Эс алуучу аянттардын бардыгы жанагы берилип аткан маалда, президент келген маалда жап-жашыл болчу. Ошол жап-жашыл газондун үстүндө туруп, жанагы Оштун мэри ошондогу Сарыбашев менен эме жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев экөө ушул жерде сүрөткө түшкөн. Азыр ошондой фонду таппайсың азыр. Мына таптакыр мындай топурагы чыгып калган. Газон жок, газондун гысы да калган эмес. Мына жакты карагыла. Балдар ойноочу жайын карагыла. Наркылар сыныптыр. Мына жагы ушинтип чыла басып жатат. Ушул жерде аскерлердин балдары ойнош керек. Аскер кызматкерлеринин балдары ойной берет. Боло берет буларга. Азыр ушул аскер курулуштун жетекчиси келип өзүмө жооп берем деп атат, мен койгон доллар боюнча. Ошол эле жанагы айлык акылардын берилбей жатышы, мына эшиктердин туура эмес коюлушу, жанагы шофтордун жок экендиги, газдын жок экендиги, жылуулуктун берилбей аткандыгы жана башкалар боюнча. Азыр келем деп атат. Ошонун жетекчиси келсин. Саламатсызбы, сиз эмеспи? Кандайсыз, жакшысызбы? Менин атым Ыдырыс. Мен эркин журналистмин. Анан бул кишилер мага арызданышкан жана. Эртең менен келгенмин. Мына эме боюнча, курулуш боюнча дегиле. Майсалбек сиз да? Ооба. Ошол аскер курулуштун жетекчиси болосуз. Жакшы экен. Мен сизди издеп жүрөт элем өзү. Себеби? Жана чалышканда мен эмеде жүргөм. Ооба. Эми государственный жакта жүргөм да, башка багында. Азыр могу курулуш жөнүндө айтып берсеңиз, бул канча квартиралуу, канча жалпы баягы аянт канча? Бул курулуш 3 үйдөн турат, 9 эме этаждуу. Биз эме 216 квартира бул жерде. 216 квартира. Ошонун жалпы квадрат метри канча болду? Общий жалпы квадраты 21,5 миң ушундай. 21,5 миң. Аны азыр жалпы ошол тендердик баасын квадратурага бөлгөндө чарчы метри канча сомдонго түштү? Канча долларга түштү? Долларын биз эсептегенде 400 доллардан айланган, 415-420дан. 420дан. Бирок коммерческий жанагы коммерциялык үйлөр деле ошо 420га айланат да өзү. Под самоделка да, биздики готовый отделкасы менен да. Бирок сиздер ошого жараша жерди сатып алган жоксуздар да. Жери өзүңүздөрдү. Мамлекет берди, бекер алдыңыздар. Негизги акча жерге кетет өзүчү. Анысын билбейт экен. Бизге заказ кылабыз, эме гос заказ менен иштейбиз да, издикечи. Госпредприятие. Макул. Азыр мына курулушка менин ичим чыкпай турат. Сиз өзүңүз кылган курулушка кандай баа берет элеңиз? Президент келип ачып кетти. Ачып кетти. Бул жерден отоплениясын берилек биз эмесин. Бирок жазалган отоплениясы. Бирок эми ызырт коербиз, бир күн эртең коербиз деп. Туташтырылды. Просто уруксат алып сууду коюш керек да. И газ бар жерде. Газ болду ушул. Янында 2 лифтерлер тура эмес эме дейт, ошондо азыр келет лифтерлер. Ошолор менен да карайсыз азыр. Артем Бишкектен келип ушуну өткөрүп кетти. Ошондо азыр лифт коюлса, ошол газ менен жылуулук берилсе, ошондо бүттү деп эсептейсиз. Бирок мен азыр көргөзүм келет. Мен жана сиз айттыңыз, шофтор бар, шофтор коюлган деп атасыз. Биз мына жерден эле көргөзүп берейин, ошого кандай сиз ошого кандай баа берет элеңиз дейм да. Мынакей, мына тепкичтерди көрүп атасыз да. Тепкичтер сырдалган, туурабы? Бирок жана кафел коюлганга чейин сырдалып калган окшойт, кафел басылгандан кийинки кырлары сырдалбай калган, макул эми. Мына жагын караңыз. Мына тепкичтер сырдалган эмес да, ушул боло береби мыналар? Жок, булар биз мындай болгондо, бу жерде биз балдарга айлыкта каршыбыз да, ачып айткандачы. Анан мен силерде азыр суу менен эмен отопление менен өткөрсөк, газды мына 2-3 күн ичинде бир нече өткөрөбүз. Өткөрсөк, анан биз полностью баланс көтөрүп беребиз. Мина оборонгочу. Ошону алар акчасын берет. Анан балдардын акчасы булар кармап калганда өздөрү доделка кылат. Анткени булар биз бир жылдан бери акча алдык. Койут болуп калды, мешайт этилип, иштеле туруп калды бул үйдөгчү. Негизи пландаштырып 18-жыл өткөрөбүз деп, декабрда. 18 өткөн жок, 19 өткөн жок, 20 өткөн жок, мына 21. 20 койут болуп токтоп калды, жумуш токтоп калды. Анан 21 анан мартта күн жылгандан баштаганбыз да. Негизи өзү ички отделкалар полный бүтүп калган бул жерде. Бүтүп калгандан кийинки ушул да азыр эми. Жок, бүтүп калган бул жерде мындай болду да. 3 жыл эч ким жашаган жок. Кышында тоңот, эме кайра жайында ызганда, ошондо кабелдер обязательно бир аба кирип туруш керек, постоянно закрыт турду, аба кирген жок. Ошондо болду да буларчы. 3 жыл туруп калган үй вообще неме болот да. Ошолордун бир устранить этип, баш бүтүп калганбыз. Жок, эми 3 жыл туруп калды. Аны сизден кабыл албай же болбосо мындай саясаттануулан болгон жок деп ойлойм да. Бул бүткөн жок да.
бүтпөй туруп калды да. Бул жер мындай болгон 18-жылдын ичинде бүтпөй калды. Но үйлөр полностью иштер бүткөн. Аны сырткы благоустройство акча бөлүнүп алган, жетип калган. Акча жок, туруп калган. Наружный водопровод, газ, светтер, наружный асфальт благоустройство жок болуп калып, ошо туруп калган. Аны 19-жылы договор сүрүп берилди. Жаңы баштайлы дегенде ковид болуп калды 20 жыл. Ошо менен дагы туруп калды бир жыл. Анан 21-жылы только немеде баштады да, мартта баштады. Анан ковид эме болуп калды, бир жыл туруп калдык бир дагы. Макул эми. Анысы азыр эми оңдолобу, оңдолбойбу? Оңдолот бул. Кайрадан оңдолот? Ну, майда иштер оңдойсуз буларда, биз этин оңдойсуз. Дагы оңдойсуздар. Анан муну жана президент келип ачып аткан маалда эшигинин алдында газон бар эле. Ооба. Газон жок азыр мына. Эми газонду эми бирде домком суу карыш керек. Мен домком суу карыш керек, бирок суугарганга шарт барбы? Мына жерде астына трубалар өткөрүлүш керек эле. Бул жерден атайбыз коюп бергенбиз арбиринасыначы. Арбиринасына выход коюп бергенбиз. А бирок мына чыгып жанагы кандай десем, мына мечиттердин алдына коюлуп атат, университеттердин алдында мынантип пырпырап ачып бергенбиз. Анткени бир жерде кышта том калат деп, ошон үчүн ичине коюп коебуз да биз мынчы. Ошондой. Жок, мен аны түшүнүп атам, бирок неге мисалы Ош муунун алдындагы ошондой газон тоңбойт дагы? Анан сиздердики тоңуп калат. Иштеп аткан мен өзүм келип мына канча болду, бир 2 ай болду го. Көрүп таң калып атам өзүмө. Негизи тоңбой турган кылып жасаса болот да ошо. Болот, негизи болот анда. Жасалбаптыр да ошо. Бирок улар мындай айтканда проектке кирген эмес, алып турбаларчы. Бизде проектте кандай болушун жасайсыздар. Анан мына шофтор боюнча, шофтор дагы бар деп атасыз. Кафелдердин ортосундагы жанагы шофтор жанагы толтурулуп затирке деп коет. Мен берди 216 квартира физически карап жетишпей калышы мүмкүн. Квартиранын ичине кирген жокмун мен. Бир дагы квартирага кирген жок. Мен жөн гана подъезд. Ошону айтасың да. Ошон булар калтырбайсыз, муну обязательно болот бу. Демек бул бүт элек. Жок, бүткөн бул. Просто эски бул мына сырты уже 18-жылы эме 19-жылы кайра красить эткем. Анткени өңгө чыгып калган, открыттагы болбойт депчи. Айлыктар качан берилет жанагы? Айлыктар азына ушу бир нечейин берсем, эмен баланска өткөрүп берсем, кечке Ош иштеп коет. Сол сразу рапорт жазам министрге, берилет дейм, болду. Макул. Мына уктуңар а? Бирине чейин мен рапорт жазсам эле министр берет. Мен баланска өткөрүп берсем, болду сразу. Бирне мына эртең бир сүндү суу отоскизем, мен кетишим керек менчи. Ошогочо мен берди жылуу беришим керек, газ беришим керек. Макул, азыр мына сиз өткөрүп бергенге чейин мен экотех инспекция эмесмин, бирок экотех инспекциянын эмнени карап отурат билбейм да. Азыр мына жакты карасаңыздар, бул баягы президентке саботаж жасагандай эле болуп атат да. Мынау астылары дагы бир кандайдыр бир максатта пайдаланса болот да, мына офис кылса болот экен, кафе, ресторан кылып койсо болот экен, туурабы? Мынау эшигиңиздин турганын караңыз. Бул мынау ичине кириш керек эле дагы, мынау баягы наличник деп коет да мынау жерин, туурабы? Наличник бул мынауга кадалыш керек. А бул ичине кириш керек эле. Муну мен азыр айтып атам да, жана бул мас болуп отуруп жасаган же болбосо мас болуп отурган кишилер размерин заказ берген да. Бул үстү калып кетиптир муну. Бул жерде азыр бир планировать эткен бизде военторг деген бар. Ошолор өткөрүп алып, бир магазин кылат, офис кылышат, ошондор да өздөрү. Бул жерде бизде проектте эмес жок, ремонт жок биз. Ремонт жок, бирок мынау эшик терезеси коюлганда мындай жок дегенде ошол размери менен коюлуш керек да. Размер менен мындай туруп. Бир карыш наркы, мисалы наркы эшиктерди көрсөк азыр бир карыш бер жагынан өтүп турат, бир карыш наркы жагынан өтүп турат. А бул жагы эки карыш жетпей турат да. И ошону өткөрүп алып атат да, мен ушуга түшүнбөйм. Жок, өткөрүлөк, баланска өткөрүлөк муну мен. А бирок баягы колдонууга берилди да бул. Колдонууга берилди, подвал берилген жок. Подвал берилген жок. А подвал качан берилет анда? Подвал мисалы баланс өткөндө, ошол балансдержатель өздөрү чечет. Кимге берет, же аренда берет, ошолор чечет. Мен аны түшүнүп атам, бирок сиз здание эмес бетондор өткөн. Сиз подвалды демек мындай толук бүтүрүп бербейм деп толук бүтүрүп эмеде жок да, мындай отделкасы жок да бердичи. Мен отделкасын түшүнүп атам, бирок сиз жана эле айттыңыз. Под самоотделку берилет деп атасыз. Жанагы эмелер коммерциялык объект. А сиздики толук бүтүрүп берем деп алгансыз. Демек толук бүтүрүп бере турган нерсени сиз айтып атасыз, жок, муну өздөрү кылып алат деп атасыз. Жок, бул деген балансдержатель. Биз жылчылар, жителдерге толук бүтүрүп беребиз. Бирок эми алар дагы азыр ушуну бүтүрөм, мына эшик туура эмес коюлуптур деп алар дагы мамлекеттен акча сурайт эртең. Жок, берде эмес. Муну эшик менен кантип отурат эми мындай? Жок, берде отурбайт, берде тех помещение да. Ошондо деле. Тех помещение. Тех помещение дегенде азыр муну кафе кылса болот, ресторан кылса болот, же спортзал кылса болот. Аны билбейм азында. Же болбосо офис кыла. Эми болсо бир вопрос болуп калса, мен устранить эткенге мен анда аракет кылып берем. Жардам. Менде бир жыл гарантиям болот. Өткөргөндөнчү. Эми болбосо актыга жазат да. Устранить много дейт, мен ошону устранить берем жакканда. Айнектер, терезелер уже сынып баштаптыр көпчүлүгү. Анан аларда кайрадан кыласыздарбы, себеби кечиктирген билбейм кимдин айыбы, мен балким бюджеттин айыбы, мисалы ошол акчаны өз убагында берген. Ковид кечиктирип койду да, ковид. Ачыгын айтканда, ковид кечиктирип. Ковидке чейин эле мен жанагы 2018 жылы Дүйшөнбиев менен сүйлөшкөнмүн.
ошого чалганмын, чалып айтканмын, бул качан берилет, мына тышыны жана аскер курулуш деп тышыны сырдап коюпсуңар десем, быйыл берилет деген. 18 жыл берилет, пландаштырган. Пландаштырган ошого. Бирок ага чейин эле берилиш керек болчу. Жок, 2017. бул план боюнча ошо 18ге деп пландаштырылган. Декабрь, ноябрга берилет деп пландаштырылган да. Андан кийин 2019дагы ошондой болуп 19да ана жана түшүндүрдүм го. Наружный сеттер жок болуп калды. Ошону кечириги акча берилип калды. Ошондон баштап 20-жылы жылы біз өткөрүп бүтөлү дегенбиз. 20-жылы жанып коюп болуп жаап салды объектилердин баарын. Өзүңөр билесиңер. Эми кандай болот? Ушинтип кала береби? Эмнеси кала берет? Негизи эле азыр жок, биз азыр негизи кылып устранить этебиз. Мына азыр акча элдердин акчасын берсек, иштешет. Азыр бериле канча акча бар азыр? Где-то айлыктар 4-5 миллион тегеренде. Жок, негизи сиздер ала турган. Ала турганбы? 10 миллион ашык да. Генеральный подрядчик. Алдан жарым көмөктөш 10 миллион ашык да. 10 миллиондон ашык. 10 миллион ашык акча. Аны беребиз деп атабы, качан? Беребиз деп атат. Мына эртең мына сууну, эме отопленияны газды койсоң эле, мен актын алып барам, мына кетип тур. Мен расчетин алдым, уже бүгүн азыр жетишпей калдым, алып болуп калды. Жана ошо менен жүргөм. Эртең алам. Тияка жүрөм, мына алдым расчетин, алар келип да задержкага ачат. Всё. Негизи эле жанагы эмеде Баткенде, Лейлекте, Арка деген айылда. Ал жакта дагы бир курулуш курулуп баштаган. Бүтпөй турат. Жанагы аты ак тоок беле. Ал жакка мен вообще курс эмесмин ал жерде. Ал жакта дагы ошо сиздер куруп баштагансыздарбы? Жок, вообще мен жолгон жокмун ал жерге. Аскер курулуш кылган. Вообще мен Баткен обласында. Ал дагы мындай дуалы көтөрүлүптүр. Чатыры жалбай. Мен чыгаргам мына. Ал мен вообще отношением жок жерде. Ары тиешем жок. Анда ошон үчүн мен мына эме кылса элечи, аскер курулуштар билем, эмне бирөөнүн өчтөрү барбы? Ошону мен вообще жолгон эмесмин да. Ошону өткөн интернет чыгып кетти. Мына сиздер баягы мындай мамлекеттик ишканасыздар да, туурабы? Аскер курулуш мамлекеттик ишкана. Тендерлерди мамлекет берген тендерди мамлекеттин өзүнүн ишканасы алат. То есть бул жакка кетпесин деген саясат. Мен аны түшүнүп атам. Бирок ошого жараша ошончолук аманатты, ошончолук ишенимди мындай акташ керек беле деп ойлойм да. Мындай акташ керек. Акташ керек болсо мына жердеги азыр курулушка кылган мамилеңиздерди мен таптакыр кечире албай атам. Кичине бизге айтып атпаймынбы, көбөйт мешайт этип калды. Макул, көбөйт мешайт этсин. Жок дегенде курулуштун сапаты болуш керек да. Мисалы кафелиңиздерди карасам, бир жери кара кафел, бир жери сары кафел. Мен уже айтпадым. Ортосуна бир сынык кафел туруп калып, 3 жыл туруп калып. Ошолор мен тээп чыган кышында. Жайында ызыт, бери температура мен бир жолу кирип көргөм. Былтыр беле кайсы жылы аябай ызык болду го, 35ке чейин чыгып атты. Ошондой невозможно, ичинде парюк болчу. Жок, ошондой эми терезелерди бир аз ачыппы, жабыппы, мына жерде эми завхоз дегениңиздер турду, кароол дегениңиздер турду. Балдар иштеп атты. Баарын ачып жабыштан канчадан айнекнерде. Жетишпейт ал ошо. Эч ким киришкен эмес, только кароол турду. Кароол эки эле киши турат бул жерде. Ошондой болду да. Бирок майдачылар индустриалдуу устранить этебиз. Бирок мына балдар аны түшүнбөйт да. Булар айтат. Аны жазып азыр муну. Ада эме качествосу аябай жакшы мунуку, жылуулугу бар мунуку. Бүт проект менен жасалган. Жана айттым, бул отделка туруп калгандан кийин жарылат экен любомчу. Үйдө деле карасаң жарылып кеткен, бир кышта жаап койсоң, жазда келсең жарылып калат. Ошондой сыяктуу. Мен деле 12 микрорайонду салдым да, 4 үй салдым, ушуна 9 этаж. Баары качественный эле, баары эле жакшы. Жашап атат элдер. Элдердин рахматын айтып атат баарын. Рахмат. Бар болуңуз. Биз эми мына өзүңүздөр уктуңуздар жоопту. Буга чейин жана мен эртең менен дагы көргөзгөнмүн, азыр дагы бир бөлүгүн көргөздүм. Негизинен ушундай бизде. Анан эми буга жанагы өзүңүздөр коомчулук өзү кандай баа берет, мына коргоо органдары өздөрү кандай баа берет, мен билбейм. Мен сиздерди эле ушу чабыш керек эле дегенден алысмын. Ишкердик болуш керек, курулуш болуш керек, бирок ошого жараша сапат мындай бир аманатка кыянат болбош керек деп ойлойм да. Бул жер көп долго суроо болуп калды. Негизи план боюнча бул жер 2,5 жылда бүтүш керек болчу. Долго суроо, акча бөлүнбөй калыпты. Ошондон долго суроо болуп калды. Ата мен 12-ни 6 айда куруп бүттүм, баарын качественно, ошондой эле 9 этаж. Ошондой эле сырты краска, ошондой эле баары окшош. Ошондой эле утепление, ошондой эле баары тең. Азыр балдар ойночу аянтыңыздар дагы азыр могу чаңы чыгып жатат. Ал жерде дагы уже темирлериңиздер сыныптыр. Ал мусор таштай турган жанагы челектерди жанагы бир мусордан алып келип эле бир эптеп эле баягы кыркынды эмелерден, темирлерден эптеп жасап коюптур. Шашылыш жасалганы көрүнүп турат. Жок, мусор жасалганда бизге карабайт. Алар өздөрүнчө эме шаар менен договорушат, өздөрү алып келип коет, ящиктер. Жок, кичинекей мынау кичинекей челекчилерди. Алар дагы сиздерге карабайт. Жок, мен анда койгон эмес, элдер кое алгандар өздөрү. Анда бизде жок анда.
челекчелерге. Благоустройство дегенде эми анын ичине ошолор кирет да эми баягы таштанды челектер. Асфальт, брусчатка, бордюрлар кирет да, биз благоустройчулар. Таштанды челек кирбейт. Таштанды челек кирбейт. Скамейка да кирбейби? Скамейка кирет. Скамейканын жанында турган таштанды челектерди айтып атам. Болгону 2-3 жерге коюсуздар. Аны жок, мунуларга койбой эле коюсуздар. Жок, биз койбой, анда койгондон башка койгон эмес. Мында менде жок. Сметамда жок, эчтегенде жок да. Койгон эмес мында. Булар элдер өздөрү кое алган окшойт да. Эшиктерди болсо эптеп баягы краскалапсыздар. Краскалаганда эшикке краска чачылыптыр. Ошо чачылган бойдон эптеп бетин арчыпсыздар. Мына наличниктери калыптыр. Жок дегенде эми мындай президент келе турган, ал өзү баягы ачкычын тапшыра турган жерде тем более мындай аскер кызматкерлерине берилип атат. Бул жерде мындай темирдей тартип деген жердеги мамиле ушул болуп атат. Биз крастык эмес, бул готовый эшиктердер. Булар российский эшиктер бүттүк текчи. Мен көргөзөткөм да айлас. Ну, эми чаптагандар мен ким билмесин да, жакшы. Жок, эми готовый контрол, кимдир бирөө контролдош керек да эми, караш керек да эми. Мына эми мен краскадан бери мына жериңиздер мына уже чөгүп кеттир. Эртең кандай болот билбейм. Мына 1 жылга жетеби да жетпейби. Эртең жамыр жааса бул жериңиздер дагы чөгөт мына. Муну устранитеси болот. Ооба. Мына жери арчылыптыр, жана мен наркы жака кирдим. Мына жерде мындай эле краска болуп жатат. Мына бетин гана мынантип шыбап арчып коюптур. Мына жак бүтүндөй жатат. Же аны ушул жердеги ушундай кылып туруп өткөрүп берекенбиз. Бүттү карап баарын теңчи. Онда ушундай анда көрөсүз ушундай. Бирок мына чаптаган кагаздар деме жок да мына. Мына кафелдер сына баштаган. Жанагы мен айттым сизге. Билбейм, ысыктанбы, сууктанбы, мунулордун арасына жанагы затирке деген нерсеси болгон эмес бирине дагы. Жок, бирине эмес, булар болуп турат, болуп эле турат бул жерде, көрдүңбү? Болуп турат бул жерде, мына баарында болуп турат. Макул, мынага киреличи, мына подъездге. Мисалы сиз өзүңүздүн үйүңүзгө мындай мамиле кылбайсыз да, мынага окшогон оркойгон нерсе турган болсо, буларды тегиздетип анан кийин ишип атасыз. Бирок бул жерде кете берет, боло берет деген мамиле болгон. Эми мынага караңыздар. Мына жерде мына турат, Мына турат да. Бул плинтус деп коет эми. Mo экинчи этажга чыксаңыз ушу плинтус жок да азыр. Мына жок. Бул азыр экиге да чыгабыз көрөбүз. Анан мунун тегиздиги дагы эми тегиз эптеп кылгансыздар. Мына жерде турган наличник эми жана плинтус мына жагында жок. Неге жок бул? Ушинтип туруш керек мисалы. Ооба. Жерде жана айыл элдердин айлыгы бир жылдан үмөт болот го. Азыр берсе булар не жаскал устранить этишет. Бет устранить. Айлыктарын алсачы, действительно булардан мынаки 21-нде бир айлык алып элек, башты 9 ай болду да. Алса устранить этет. Булар деле акчаны бериле устранить этет туруп. Мен деле аны акча келгенде толук бербейм. 15-20% алып калганда бүтөсүң, анан калган аласың дейм. Устранить этесиң. Жок, анаңыздарга мейли. Мен мисалы азыр бул жерге мен кандай мамиле кылып атам? Мына караңыздар. Мына жерде турат, мына. А бул жагында жок мына жери. Боло берет экен бул. Рабочий жана көптөр айтып бериле, андан иштеп коет атпайбы? Ошону бүтүп атасыздар, сиз айтасыздар. Мына азыр основной мага биринчи очередь жылуулук касып берсем, ошо акчаны алам. Анан балдар келет да кайра устранить этишет. 80% мелочтар бар да бу жерде ашылатында. Мелоч дейсиздер, бирок туура мелоч деп атабыз. Бирок мелоч деген нерсе бүтүндөй үйдүн аурасын, бүтүндөй үйдөгү атмосфераны бузуп турган нерсе болуп атат да. Үй бар, атмосфера жок. Үй бар, кооздук жок, эстетика жок. Бул жерде мындай болду. Анан кийин элдер көчүп аткан буруштарды аны да оңдогон мен. Көчкөлдө көтөрүп сындырат. Эмесин таштар жана сертпесин буруш кафелин несин өттүп. Ошол акыл оңдоп аттык бизчи. Мен бир ачылгандан кийин бака элдер өлчү башты бир 20 күндө жүрдүм өзүм ошол жердечи. Сен тийбегиле, кирдөөгүлө, мындай кылбагыла депчи. Эми азыр мына пол элге чүкүп алды. Ошондо азыр мына жыйынтыктап коелу. Лифт качан бүтөт? Лифт азыр келет, мен азыр кирем, көргөзөм. Всё. Лифт бүгүн кудай калса, бүгүн эртең уже ишке кирип калат. Эртең лифт ишке кирип калат. Буга чейин 5 ай. 9-10 этажга чейин, 9 этажга чейин жөө басып жүрүшкөн. Жок, иштеген. Кече жакында эле өчүрдү 2 ай мурун. 2 айда ком 1 ай болду. Балдар айтты. Түз булар лифтерлер келип, карап, обследовать этти да. Ан бир жеринде какой-то запчасть коюлуп алып түбүндө деди да. А көрсө запчасть бар экен берди. Просто эме лифтерлер койбой кеттир да. Азыр мен ошону выяснить этип, ошо менен жүрдүм. Макул. 2 күндө лифт коюлат экен. Жылуулук эртең болсак, где-то бүгүн канчасы 28, 30-31 чейин беребиз. Дагы 31 чейин ушул айдын аягына чейин. Жылуулук и газ дагы ошондой болот да. Ооба. Демек азырлап келмен. Газ дагы эме демек жылуулук дагы, лифт дагы, газ дагы ушул ай ичи 31 чейин бүтөт экен. Кудай калса да бүтөт да. Анан эми айлыктардын берилиши?
айлықтар беріші бүтөрмен актымен өткөрүп бергенден кейін уже тияк барганда жазам мына мынча карыз аскер курушка деп жазам, анан ал жактан министерство Минфин көрөт. Минфин бергенде анан мен сразу берем мен. Минфин береби анан кийин Минфинде дагы мындай карасаңыз баягы бүткөн объект көрбөйт. Мен баланска өткөн, мен азыр документти биз закон боюнча өз бюджеттикке бака баланска бермейинче, бака кол коюшмайынча акыркы акчаңды бербейт да. Сиздердин өзүңүздөрдүн оборотто акча болот да? Жок, оборотто акча болгондо мен айтпайм, 1 жыл 1,5 жыл иштеп алдык биз аскер. Който туруп калдык. Анан жумушта жок болуп калдык, туруп калдык барысычы. Түшүндүм. Анан мынау азыр майда чүйдө жанагы кемчиликтерди атасыз, мынау окшогон жанагы шубак коюш керек, жаңы эмелерди арчып коюш керек, андан сырткары жанагы тегиздеп коюш керек, андан сырткары баягы затиркелеп коюш керек, дагы эмне жанагы плинтустарын коюш керек деген маселелер. Алар балдар акчасын алгандан келет да өздөрү коюп кетет. Ага канча убакыт? Мен акчаны алар мен да аларга. Ошо может тезирээк берип калса 1 жуманын ичинде, 10 күн ичинде берет. Демек, ноябрь ичи болот ал. Ноябрь ичи болот да. Макул, ноябрь ичи болсун. Эмелерчи мына газон кала берет эми? Газон эми калды, биз тиккенбиз, просто мен газон эме расход берген да бар. Газон өсүп турган, открытосунда болгон, сонун көк-мөк болуп турган баары тең. Жанагы эшиктер, подвалдагы эшиктер. Алар эшиктерди баланс держатель айтат, муну оңдоп бер, муну крас берсе оңдоп берем аны. Мен гарантиям бар. Аны мен куралсыз көз менен көрүп атам да, мисалы мен болсом, мен баланска кабыл алуучу кожоюн мен боло турган болсом, мен таптакыр кабыл алмак эмесмин. Же эшикти кылып проем канча болсо, ошондой эшикти коюп бер демекмин. Же болсо муну мен кабыл алмак эмесмин да. Туура, ошон үчүн мен баланска мынакей уже 2 жумада бергенден мен замечание алам да, баланс көрүндө. Нону оңдо деп. Сен айткандай нону оңдо дейт. Анан ошолор жазып турган балдар аянтчасы? Балдарынчасы оңгош. Ноларды бөлөкчү жылдыр салыштырып өздөрү жылсыларчы, ноларды. Нондой коюп сетиңде көрүнөр. Түзүп коюп келип койгонсам, жака стайнка болбосун деп. Булар өздөрү жылдырып алды. Муну мен наркы ашып турбайбы? Ошондой болгон энергия чен койгом да. Макул эми, наркы мисалы уже сынып жатат да, мисалы мында бир сапат болуш керек беле, мен билбейм. Бир азыр мисалы тешикте деле көрүнүп турат энергия чен. Балдар аянтчасы деп азыр муну сиздер көргөзүп атасыздар. Бирок азыркы талап, азыркы жаңы кандай десем, азыр коюлуп аткан техникалар таптакыр башкалар коюлду. Таптакыр башка көнүгүүлөргө ылайыкташкан нерселер болуп атат, даяр. Алып келиш керек, просто коюп коюш керек. Айтасың, мен айтпайм, 1 жыл гарантиям бар мендечи. Азыр бул болгону ушул экен. Мынау азыр 4 бурчтуу эме, азыр болгону экөө калып туруп, экөө жок. Беркилер эми баягы Союздун мезгилинен бир кадам алга жылган эмеспиз да. Туурабы? Илгерки ушу Союздагы дизайн, Союздагы эмелер. Мына жерде азыр жалаң жаш балдарга ыңгайлашкан да. Мына жерде эркек деген бар, аял деген бар, кыз келин деген бар. Чыгып колу бутун жазыш керек. Азыр замандын талабы башка. Эми ошолорго ылайыкташтырып кичине башка көнүгүүлөр жасай турган шарттар бар. Ага ылайык жанагы тренажерлор келген. Ошолорду койсо болбойбу? Баягы Союздагыдай кылып ошону коюп коюш керек беле дейм да. Андан бери 30 жыл өттү да. Түшүнөт атам, 30 жыл өткөн жан. Анан эми сиздердин коюп койгонуңуздар мына трубаларды алып келип варитетип коюп койгонсуздар да. Эми ушуну менен бүттү деп атасыздар да. Жок, бүттү, мен айтпайм, устроить этебиз дескаларды. Ага канча убакыт? Муну эмесине кошо келет да. Эмне жасаган мелочтарчы, аларды несталар. Ошондой эме алып. Демек ошол ноябрь ичи бүтөт. Ноябрь ичи. Булар эметкенден бери эме болот да, башка элдер келбей атат да. Акчасын берип койсом, алар келип өздөрүнүн мен айтып атпаймбы? Какой-то акчасын кармак болом, анан дальше элдер өздөрү алып кетет. Түшүндүм, болду. Рахмат. Жашаганга дайын. Өздөрү аз жыл болуп берсем, мына 2-3 күн ичинде берсе. Жазып берсем болду 100%. Эми булар баягы аскер кызматкерлери экен. Жетекчилеринен абдан коркот экен. Бийликтен өлгүдөй коркушат экен. Өздөрүнө мындай айтышы мүмкүн, ачык чыгып айтпайт экен. Ошондуктан булар азыр бирдеме деп чыгыш кыйын. Азыр бирөөсү дагы чыгып мына үй жөнүндө мындай жаман жакшы сөз айткан жок. Кудайга шүгүр дейт. 2017, 18, 19, 20, 21 Кудайга шүгүр деп келатышат. Бирок акчасы бөлүнгөн, акчасы мындай заказ берилген. Буларга мындай жакшынакай үйдү бүтүрүп беребиз деген милдетти сиз алгансыз, мамлекет алган. Жыйынтыгы ушул. Болуптур, жакшы калыңыз.